өлкөбүздүн аймактарында дарыгерлердин жетишсиздиги курч бойдон калууда. Ар бир облуста жүздөгөн дарыгерлер жетпей жатат. Тилекке каршы мына бүгүнкү күндө алыс аймактарда айрыкча айыл жерлеринде 75-80ге чыккан агайларыбыз, эжейлерибиз дарыгер болуп иштеп атышат. Ошолорду башка дарыгерлер, жергиликтүү калк суранып иштетип атат. Жаш дарыгерлер барбай жатат. Ошол маселени чечүүнүн бир жолу айылдык дарыгерлердин эмгек акысын көтөрүш керек. Бул практика бар. Шаардык дарыгерлерге караганда айылдык дарыгерлердин айлыгын эселеп көтөрсө, ошол жака бара турган бир мисалдар бар. Мына Бишкек шаары, Ош шаары дарыгерлердин жетишсиздиги эмес, бул жерде ашыкча болуп, дарыгер болуп ишке кирүү маселеси оор бул жерде абдан. Ошондуктан айылдык саламаттык сактоону биз ушу айыл жерине көңүл бурбасак болбойт. Ушул маселени эске алып койсоңуздар. Экинчиси, мына билим берүү боюнча дагы бир топ сөздөр айтылды. Мектеп маселелери, андагы билим берүүнүн сапаты жөнүндө мына мен өткөндө демилге көтөрдүм эле. Бүгүнкү билим берүү министрлигин экиге бөлүш керек деп. Мектеп менен бала бакча өзүнчө министрлик болсун, агартуу министрлик, ошондо сапаттуу бир бетке иш болот. Ал эми жогорку билим жана илим министрлигиде өзүнчө түзбөсөк бул маселе чечилбейт. Бул практикада бар, көптөгөн өлкөлөр ушунун натыйжасында бир топ ийгиликтерге жетишип атат. Ушул маселени эске алып койсоңуздар.